Assalamu alaikum dostlar. Бүгүн сиздер менен аябай дамдуу жана жумшак болуп чыккан мидай тортунун рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Эгер менин каналымда биринчилерден болуп көрүп жаткан болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басууну унутпаңыздар. Газга коюучу идишке 1 жумуртка, сливочное масло жана кум шекерди салып, баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Сөзсүз түрдө балды кошобуз, 4 кашык кошуп, жай отто баары кум шекер жана май эригенче аралаштырып турабыз. Эң биринчи жумуртканы аралаштырып алышыбыз керек, себеби агы тез агарып бышып кетиши мүмкүн. Тынбай аралаштырып олтурабыз эригенче бардыгын. Биздин масса кайнабай туруп оттон алышыбыз керек болот. Баары эригенден кийин соданы кошуп 5 мүнөттөй аралаштырып турабыз. Ушундай болуп агарып чыгышы керек болот. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин оттон алып алабыз кайнай электе. Бөлмө температурасында муздатып, андан кийин унду акырындап кошуп бөлүп камырды жууруп алабыз. Камыр өтө катуу жана өтө жумшак болбошу керек. Орточо кылып камырды илеп алабыз. Ушундай камыр келип чыгат. Мен 7 бөлүккө бөлүп алдым. Эгер сиздерге көбүрөөк кош керек болсо, анда 1 жумуртка кошуп көбөйтүп алсаңыздар болот. 7 кошко бөлүп алгандан кийин атайын бумагага, кагазга жана унду себип, жукалап жайып алабыз. Столго жая турган болсоңуздар, кождор аябай жука болгондуктан столдон чыкпай жабышып калышы мүмкүн. Ошол себептен кагазга жайып, андан кийин духовкада бышырган жакшы болот. Өзүгө керектүү өлчөмдө диаметрди өлчөп алабыз дагы, бетине коюп бир көрүп алабыз. 270 градуста бышырдым. Сиздер өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга карап бышырасыздар. Чекесиндеги ушундай калдыктарын бетин коздоо үчүн алып коебуз. Аябай жумшак болуп, ушундай болуп бышып чыкты. Бардык 7 кожду тең бышырып алдым. Сөзсүз түрдө бардыгын муздатып алышыбыз керек. Муздагандан кийин барып торту жыйнайбыз. Менде сметанный крем болот. Эгер сиздер кааласаңыздар, башка крем дагы колдонсо болот медовге. Кайнатмалуу крем колдонсо дагы болот. 700 грамм сметана жана 20% менде жана сахарный пудраны кошуп, бир калыпта жакшылап аралаштырып алып, тортубузду жыйнап баштайбыз. Кайнатмалуу крем дагы медовик тортунун кождорун аябай жумшартып, дамдуу торт пайда болот. Эгерде сиздерге убакыт аз кетсин десеңиздер, сметанный крем менен дагы жасап алса аябай дамдуу болуп чыгат. Мен азыр кальцойдо жыйнаймын торту. Эгер сиздерде кальцой жок болсо, анда жөн деле жыйнай берсе болот. Мен торту тегиз чыгышы үчүн кальцойдо жыйнап жатамын. 2 кашыктан салып, бетине жакшылап сүртүп чыгамын. Мына ушундай кылып 7 кождун тең баарына
ушундай кылып сүйкөп чыгышыбыз керек. Мен эң акыркы кожду салып жатамын. Бетине сметананы сүйкөп, эми холодильникте 3-4 саат кем дегенде коюп алабыз. Түндө жасап, таң атканга чейин коюп койсоңуздар дагы аябай жакшы болот. Чекесиндеги калдыктарын пакетке салып, жакшылап үстүнөн басып майдалап алабыз. Мына ушундай майын болуп майдаланып чыгышы керек. Мен медовик тортум холодильникте 5 саат, 6 саат турду. Мына ушундай кылып эми чекелерин, бетин майдаланган кождор менен кооздоп чыгабыз. Ушул менен биздин медовик торт дайым болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр жана ой пикир, комментарий калтырып кетүүнү унутпаңыздар. Алдыда сөзсүз түрдө жакшы торттордун рецептин салышка аракет кыламын. Ошол себептен менин баракчама сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай жумшак болуп чыкты. Барыңыздарга аш болсун. Тез арада дагы жаңы видео менен көрүшкөнчө.